Кире бериңиз. Саламатсызбы Сагынбек? Саламатсызбы Айгүл. Коңшуларыбыз кандай жатышат? Биздин айылдык округ өнүгүүдө. Жакында эле интернетке туташтык. Бирок азырынча андан өзүмдүн ишиме кандай пайдалуу маалыматты алууну билбей турам. Ушуларды сурап алайын деп сизге келдим. Айгүл, жакында эле менин уулум мага 3W өкмөт чекит KG жаңы порталын көрсөттү. Анда көптөгөн пайдалуу ресурстар бар. Жана алардын бири Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин экономикалык картасы. Бул маалыматтык ресурстан көптөгөн маалыматтарды жана биздин округдардын экономикалык берилмелерди тапса болот. Эми сиз түрдүү мамлекеттик уюмдарга ушул маалыматтарды алуу үчүн кайрылбайсыз. Кесиптеш, мен азыр ушул ресурстарды пайдаланууну үйрөнүп жатам. Айгүл, эми биздин идеялар, интеллект жана инновациялар ар бирибиздин бакубаттуулугубуз үчүн кызмат кылат. Бул порталга кирүүнүн эки жолу бар. Биринчиси Окмод Чекит KG порталынын башкы менюсунан. Экинчиси каалаган интернет браузерден Map Чекит Окмод Чекит KG даректүү сабын киргизүү менен. Даректи туура тергенде порталдын башкы менюсу ачылат. Маалыматтарды берүүнүн 3 деңгээли бар. Областтын деңгээлинде, район жана айылдык округтун деңгээлинде. Областтар боюнча маалыматты кароо үчүн сизге керектүү областты басышыңыз керек. Сизге керектүү район жөнүндө маалымат алуу үчүн аны басыңыз. Ушул райондогу айыл өкмөтү боюнча маалыматты алуу үчүн райондун аталышын басыңыз. Айыл өкмөтү тууралуу маалымат алуу үчүн аны басыңыз. Калкыма терезеден сиздер төмөнкү маалыматтарды ала аласыздар. Жалпы маалыматтар. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин маалыматтары. Кыргыз Республикасынын Борбордук казыналыгынын маалыматтары. Андан сиздер маалыматтарды гистограмма жана сектордук диаграмма түрүндө көрө аласыздар. Ошондой эле сиздер Кыргыз Республикасынын экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фондунун маалыматтарын дагы таба аласыздар.